Дуалды кыймылдатып коюп атат го. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу биздин Муз-ТV каналыбыздын жылкы сүйүүчүлөрү. Оштун Кыргызчек айылына кайрадан биз келип калдык туугандар. Бул чыгарылышта туугандар Акундун аттары чыгат, улагына таамай аттар бүгүнкү чыгарылышта көрсөтөт экенбиз. Анда эмесе туугандар, кыргыз жылкылары эфирде. Биз баштадык туугандар. Акун, ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы? Аттын экөөсү чыгат экен, а? Кудай кааласа бүгүнкү чыгарылышта эки таамай аттар чыгабы? Таамай. Чабылып жүргөн аттар. Кудай кааласа, анда кандай ат экенин азыр биз чогуу маалыматты берели, мүнөздөмөсүн айталы. Аттын жанына барып көрүп туугандар. Туяктарын, аттын чуркагандарын, кандай өнөрлөрү бар экенин да бир сыйра маалыматтарды берели. Биз баштадык. Бул биринчи ат боюнча маалымат берип коем. Кандай ат биринчи номерге чыккан? Жаш экасы. Жаш экасы. 5 жаш экен, а? 5 жаш. Өнөрү күчпү, чабылып жүргөн атпы бул? Биз деле алдык эми чабылып жүргөн тааныш балдардан чабылып жүргөн деп, Кудай кааласа жакшы. Эми мындай көрүп билип жүргөн ат экен да. Кандай дагы өнөрлөрү бар? Улактан башка үйүрү барбы? Же ишке салынабы? Үйүрүн чынын айтканда билбедим, бирок иши бар. Иши бар. Туяктары таза. Таза. Чуркашы жеңил. Жеңил, жакшы. Бир мындай туяктарын көрсөтөт. Коробу? Өтө. Жоошпу ат? Жок. Жоошат, а? Бою канча чыгат? Боюн өлчөп көрбөптүрбүз. Эми орто эсепте мындай алганда 1.55 керек болсо керек. 1.55 айласы. Такта кыргыз жылкы экен да, Карабай. Карабай кыргыз жылкысы мына достор. Туяктары эч кандай мындай айып жерлери жокпу? Айып жерлери жок. Аксабайбы ат? Жок. Бир мындай чуркаган көрүп койсок болобу? Болот. Кыска эле, а? Кыска, а? Бир чабып көрчү. Аттын туягынын жеңилдигин. Бир сынайлы мына достор. Жеңилдиги кандай экен сиздер комментарий жазасыздар. Баасы дагы азыркы коюлуп жаткан аттардын бааларындай жакшы эле баага коюлат. Кеми дагы жакшы эле болот достор. Улакка кириш чыгыштары кандай, эми абалы кандай? Топко кириши, топтон чыгышы дегендей. Биз деле алдык. Мурун мындай көргөнсүң эле атты. Эми жакшы, Кудай кааласа. Кудай кааласа жакшы, а? Эми бул көп ашыкча макташтын деле кереги жок да. Болгондой эле. Болгондой. Атта мына олуп калды достор. Мына ынтылышын бир көрүп коюңуздар. Ат ынтылганда жакшы ынтылат экен. Бери. Олуп калды ат, а? Мына достор аттын буроосу. Бул жагына. Туугандар, аттын буроосун, аттын жылоолорун сиздер көрдүңүздөр. Акын бул аттын баасы канча деп айтылат? 2,5 миң. 2,5 миң доллар. Кеми бар. Кеми болот, а? Болот. Мына достор, айтылыш баасы бул 2,5 миң долларга коюлду. Кеми сөзсүз түрдө болот. Андыктан атты жактыргандар аттын баасын алдыдагы номерге чалып сураңыздар. Кеми сөзсүз түрдө болот. Туяктары таза. Биринчи номердеги атты көрдүңүздөр. Кийинки ат кайсы болду экен азыр сиздер менен чогуу биз билели. Биринчи ат ушул болду. Бул жака бастырып койгулачы. Жылуу болуп атканча. Биринчи аттын үстүн дагы силерге көрсөтүп коелу. Жор экен, а? Мына достор, биз экинчи атты тартууну баштадык. Бул ат достор кандай ат экен азыр аттын ээсин өзүнүн оозунан угалы достор, канча жашта, ошол боюнча маалыматты берели. Жүрөктүү атпы, кандай ат экен? Мына достор, биз экинчи атты баштадык. Акун, эми экинчи атын боюнча бизге маалымат бер. Бул чакчаңдаган кандай ат бул, а? Чакчаңдаган жашы 5 асы. 5 асы. 8ге толуптур да? 8ге толгон. Аттын формасы өтө күчтүү экен. Бул аттын эми өнөрү кандай? Өнөрлөрү барбы? Ат арык. Жакында эле келди үйдөн. Үйдөн эми кармап келдиңер?
Үйірі бар екен значит, да? Бар. Қанша бейге қойырып жүрген? Бейіне қанша бей екенін білмеймін. 9-10 бей деді оқшайды. 9-10 бе? Бұл деле ушу кыргыз шектин аты же бұл да келип калган ат ба? Бұл өзгөннен келген. Өзгөндөн келген ат. Жакшы. Мына достор. Бұл да таза кыргыз жылкысы экен, а? Карабайыр, кыргыз жылкы. Мына достор. Эми аттын өнөрүн айт. Улакка чабылып жүргөн атпы? Улагы бар. Ишеничтүү гарантия буну. Ишеничтүү. Мындай кепилдиги менен айта аласың. Карабайыр, бул дагы бою 1.60га жакындап калат окшойт, а? 60'ın üstü kadayım. 60'ın üstü. Üstü olsa da 60 anık da. 60 anık. Аттын мага чат каягы жакты да бул аттын. Өтө кенен экен. Бастырып койгон. Бир биздин көрүүчүлөргө дагы аттын чат каяктарын бир көрсөтөлү. Тай баскан ушул кайман аты барбы бул аттын? Койбодук жок. Кайман ат койбодуңар. Аттын күрүктүгү кандай? Өтө тез. Өтө тезби? Озу каттуу бирок. Озу каттуу. Озу каттуу. Бир чабып койчу. Кыскараак эле. Жаныбардын озу катуу экен, а? Озу өтө каттуу. Мына жер дагы кичине бул атка тардык кылып калат окшойт. Тар. Дуалга барыштары мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми топко дагы ошондой Ошондой. сүрүп эле барабы? Коркуу сезим, жүрөгү токтуу кандай? Өтө ток. Мына достор. Туяктары тазабы? Таза. Бери алып келчи, бери. Төбөленген эми бирок анда ишиктери башка нерсе жок да. Мында травма алган жери жок, а? Мына достор, аттын өзү басыш эле бир конор басыш экен да, караңыздар. Мына аттын кабактары, омуросу, туяктары мына караңыздар. Такага жоошпу? Жок. Такага жоош. Туягында эч кандай шишик жок дейт. Мына арканкы сол туягында агы бар экен. Ат чындыгында арык экен азыр, а? Өтө арык. Өтө арык мал экен. Эгерде жакшы бир багууга киргизсең, аттын немесине чыккыдай чыгат, а? Бери бастыр. Мына достор, ушул арык малында дагы ооз бербей турганын караңыздар. Бир дуалга көрчү. Жаныбарды. Бунун азыр баасы айтылат. Болду. Кыймылдар туруп атат го дуалда, а? Баасы канча дейт бунун? Жеңил эле 3,5. 3,5 миң доллар. Кеми болот дагы? Аз-маз. Аз-маз. Көп эмес. Мына туугандар 3,5 миң доллар. Кеми болот. Атты туугандар жакшы багып саратан жемди берип быйылкы жылкы улакка чаба турган ат экен да, а? Кудай кааласа. Мына достор, бүгүнкү чыгарылышта ушул эки атты сиздерге тарттык достор. Аттарды көргөздүк. Жакканын өзүңүзгө, чөнтөгүңүзгө карап көрүп достор. Баалап алсаңыздар болот. Аттар кандай экен комментарий жазсаңыздар болот достор. Чыгарылыш ушу менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Тынч болуңуздар. Соодага береке болсун.